баштай берели, анан келсе кое коесуңар. Ой, паркуюсь дейт жанатан бери. Ким паркуюсь? Женщина паркуется. Это катастрофа, когда женщина паркуется. Баштай. Атыр келатыр. Биз баштай берели, силер киргизип коесуңар. Сен айтып койсуң да. Мен айтам бана. Атыр сеники да. Парковкада дейм. Саламатсыздарбы, эфирде Майдан. Говорит ТВ интернет телеканалы саясий дебаттарды улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урумканова жана Канышай Мамыркулова алып барабыз. Түз эфир Next TV телеканалында жана Говорит ТВ сайтында берилип жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Биздин дебат адаттагыдай эле 3 раундтан турат. Жакшылап көңүл бурсаңыздар. Биринчиси темага ылайык позициялар такташып алабыз. Экинчиси элдин үнү, бул социалдык тармактардан же болбосо коомчулукта жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылган ойлорду талкуулайбыз. Үчүнчүсү жыйынтык кандай болуш керек? Бүгүнкү биз талкуулаган темадан улам ким кандай ойго келди, кандай сунуштарды берет, биз ошого токтолобуз. Эскерте кетели, бизде 2 мүнөттүк чектөөлөр киргизилген, ошо менен эсептешсеңиздер. Дагы бир жагдай, тараптар өзүнүн позициясын коомчулукка ынанымдуу жана так бериш керек. Бүгүнкү жергиликтүү жергиликтүү кеңештерге шайлоо мыйзамдуубу деген темадагы дебаттын катышуучуларын тааныштырып өтсөк, Мирлан Женчерөев, Жогорку кеңештин депутаты, Республика партиясынын лидери жана мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Карыпекович Батырканович. Саламатсыңарбы? Биздин сол жагыбызда Айнура Усупаева, Жарандык платформа коомдук фондунун төрайымы. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова азыр бизге келип кошулат. Бул Бишкек шаарында чоң көйгөйдүн бири жол тыгында болуп атат. Азыр Атыр Абдрахматова уже келип калды. Биз түз эфирде иштеп атабыз. Келер менен эле өзүнүн ордун ээлейт деп ойлойбуз да. Биз мына келди, киргизип койсоңор. Жергиликтүү шайлоого каттоолор боюнча мыйзам бузуулар коомчулукта талкууга алынгандан бери бир топ маселе жаралды. Тилек Карыпекович, сиз айтып кетсеңиз, ушу кайсы шаардан, канча адам азыркы учурда каттоого турган, мыйзамсыз деп айтып кетип атпайбызбы, ошо боюнча айтып кетсеңиз? Саламатсыздарбы, бүгүн эми мыйзамсыз деп чечим чыгаргандан кичине алысыраак болуш керек. Бүгүнкү күнү болсо бул боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Буга чейин маалыматта болгондой Ички иштер министрлигине маалымат бергенбиз, башкы прокуратурага бергенбиз. Андан сырткары мамлекеттик каттоо өзү дагы ушул боюнча ушул шаарларга иш сапарга кызматкерлер жөнөттү, ошолор иликтөө жүргүзүп атат да. Анан эми бул окуя ушу январь-февраль айында башталып атат. Ушу аномальдык прописка жүрүп баштаган, ошонун негизинде бул иш-чаралар башталды да. Анан эми 2 айдын ичинде мына ушу Ош шаарына 35 000 жаран катталып атат. Каракол шаарына 3 000 жаран катталып атат. 35 000. Ош шаарында. Негизиненби? Жакын арада. Жакын арада. 1 январдан баштап бүгүнгө чейин Ош шаарында 35 000 катталып. Жаңы катталгандардан. Жаңы катталгандан. Бир шаар. Ошо Каракол шаарында 3 000, Балыкчы шаарында болсо 600 жаран, Майлуу суу шаарында 400 жаран,
Анан эми Токмок шаарына болсо 6,5 миң жаран катталып атат да. Ошол боюнча ушундай иш-чараларды алып барып атабыз. Башкы кош келипсиз. Эми суроону сизге өтө берели, себеби сиздин позиция түшүнүктүү. Эми мыйзам бузуу деп бизде атагыбыз келбегенибиз менен эми мыйзам бузуу экенин Борбордук шайлоо комиссиясынын бир нечеси ушул киши айтып чыкты окшойт. Эми башкы прокуратурага бердиңиздер маалыматты. Башкы прокуратура аныктап сөгүш берилди, бир катар кызматкерлерге. Ондон ашуун адам менимче кызматтан кетти да. Анан эми жогорку кеңештин депутаты катары айтсаңыз, биз ушинтип эми муну аныктап коюп, мыйзам деп коюп отура беребизби? Бул мыйзамдын кемчиликти кандай кылып бул мыйзамдын кемчилиги бул мыйзам юриспруденцияда илимде бул өзгөчө аталат. Бул злоупотребление правом деп айтылат. Бул атайын кыянат пайдалануу, кыянатты колдонуу укукту. Бирок ал жерде мыйзам бузуулар фактылары турат. Мындай массалык түрдө мына Ош шаарын алсак, мына эң биринчилерден болуп Атыр Абдрахматов алып чыкты. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү болуп, ошол жерден угузуп, коомчулукка угузуп, өзү ошо Токмок шаарына барып угузгандан кийин жогорку кеңеште бул маселе көтөрүлдү. Бокоев тарабынан биз Жанар Акаев депутаттар көтөрүп, Борбордук шайлоо комиссиясына чыгып, бул жерде көптөгөн мыйзам бөлүшүбүз керек да, бөлүш керек. Биринчиден, мыйзам боюнча Конституцияда түз жазылып турат 110-беренеде. Жергиликтүү бийликти жергиликтүү жаамат өзү шайлайт деп. Жергиликтүү жаамат өзүнүн иштөөсүнө, өзүнүн өкүлчүлүгүн шайлаганга толугу. Жергиликтүү жааматтын бузууга, жергиликтүү жааматтын өкүлчүлүгүн бузууга, бул укугун бузууга бул шарт түзөт. Анан bunday маселе мына Ош шаарында 2016 мурунку шайлоосунда шайлоого катышкандардын саны 70 миң тегерек болчу. Бүгүнкү күндө анын 36 миң эле бүгүн жаңы катталган адам болуп атса, 1 январдан 11 февралга чейин эле 36 миңге жакын адам катталды. Токмок шаарында эгерде мурунку шайлоодо 17 миң катышса, катышкандардын саны бүгүнкү күндө бир айдын ичинде эле 6300 жаран катталса, бул шайлоонун жыйынтыктарын тааныбоого, шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгарууга бир шарт түзүп калат. Экинчи маселе, укук органдары бүгүн иш козгошту. Экинчиден арды көп маселе бар. Ким мынча кишини уюштурду? Кандай максат менен алар катталышты? Акча каражат мененби, коркутуу үркүтүү мененби, административный ресурс барбы ал жерде, же болсо сатып алуу маселеси барбы? Ал боюнча толук укук органдарда бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Анткени ар жерде иш козголуш керек. Ким уюштуруп атат? Мына университеттерде общежитиянын балдарын баарын кубалап барып каттап атат. Бул иш козголуш керек. Кимди жергиликтүү айылдардын, тургундардын баарын чыгарып, бир күндө госрегистрден бир үйгө 1300 балдарга жаранды каттап аткан, бул иш козголуш керек. Анан үчүнчүсү, эң башкы маселе, бүгүнкү күнү эгерде буга чара колдонбосо, эртеңки жогорку кеңештин шайлоосу ишенбечүлүктү аданда көп жаратат. Рахмат. Атыр, мына 12 апрелде жергиликтүү шайлоо бизде болот. Шайлоо баштала электе эле ушу каттоо маселеси жарылып чыкты деп айтсак болот. Сиз биринчиден болуп ушу маселени көтөрдүңүз. Бирок көтөргөн учурда деле БШК бул маселени жабык эшикте карады. Эмне үчүн? Анан таянагы барбы же жөн эле талкуулап эле ошол бойдон жаап коюшту? Албетте, тилекке каршы Боршайкомдо ушул маселени караганда эки жолу эки иреттен жабык эшикте өттү. Жабык болгондугу тууралуу доошко салынбай эле биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын жеке чечими менен эле болду. Андан кийин ошол себептен биздин мынакей мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү да катышкан. Бул мындай жалпы баарыбыздын ортобузга салынып, чогуу доошко коюлган нерсе эмес. Анан эми ошол жерден массалык маалыматтар каражаттар, анан кийин өкмөттүк эмес уюмдардын байкоочулары келсе, алардын көзүнчө чабышып турган дагы бир жагынан туура эмес да. Ошол себептен биз аргасыздан андай чечимге көнүп иш алып барганга муктаж болдук да. Анткени актан да чабышсак, ансыз деле жабык жыйыныбызда деле талаш суроолор көп болуп атат да. Ошол себептен бул мыйзам бузуу. Мыйзамда да так жазылган, Борбордук шайлоо комиссиясынын ар бир жыйыны, ар бир иш аракети ачык болуш керек, коомчулукка ачык болуш керек, коомчулук келип көрүш керек. Себеби дегенде көрүнөрбү, биз коомдук кызыкчылыкты өйдө коюшубуз керек да.
Ушул маселе абдан катуу талкуулап аткандыктан мамлекеттик каттоо кызматы мисалы андай купуя сыр маалымат айткан жок, туурабы? Азыр бизге баарыбызга маалымат каражаттарына таркап аткан маалыматты бизге деле айтты. Сөзсүз түрдө эми биз аны профессионал катары, ошол жерде иштеп аткан адистер катары, шайлоону билген адамдар катары кайсы бир нюанстары момундай болушу мүмкүн, биягында карап көрө, тиягында барып карап көрө деген сөз эле болду. Андан башка мынчалык мамлекеттик купуя сыр бир коопсуздук маселеси талкууланткандай жабык эшикке өткөзгөн туура эмес болуп калды да. Анан ошол себептен коомчулукта ошентип жабык жыйын өткөзүп жетиштүү маалымат, так маалымат берилбегенден кошумча ушактын үстүнөн ушак, кошумча сөздүн үстүнөн сөз улам кетип баратат да. Анан кийин биз ушул маалыматтык бир компанияны мамлекеттик ишкана катары да, борбордук шайлоо комиссиясы, мамлекеттик каттоо кызматы биз утуруп коюп атабыз да. Анткени коомчулукта саясий партиялардын арасында да ар кандай талкуу болуп, алар эми тескерисинче ошол ишке барган адамдар эмес, саясатчылар эмес, эми уюштуруучулар күнөөлөп калат да. Анан кийин эми буну моюнга алыш керек. Уюштуруучулар тилекке каршы катачылык кетирип атабыз. Бирок бүгүн да биз ошо Ички иштер министрлигине мамлекеттик каттоо кызматы берген маалыматтарды таанышканга мүмкүнчүлүк болгон. Аны да ДСП деп алдык. Анан кийин ошол үчүн Ички иштер министрлиги текшерип бүтүп расмий жарыялаганга чейин биз айта албайбыз азыркыга чейин. Бирок айта турган нерсе, баарыбыз байкадык. Мынакей Ош шаарында 36 миңге жакын адам катталды. Анын арасында мамлекеттик каттоо кызматы текшерүү жүргүзүп, 8 миңге жакыны жана биометрикалык паспорт менен кайрылган экен. 28 миңи эски ID карта менен кайрылган да. Мыйзамды баарыбыз билебиз так. Ошол жергиликтүү жамааттын тургуну экенин паспорттагы белгиси менен далилдеш керек биздин ар бир шайлоочу. Эгерде эски ID картаны пайдаланып жашаган жерин ошол өзгөрткөн болсо, ал ID картасын да алмаштырыш керек. Ошондо азыр катталгандардын арасынан 26 миң адам кайрадан паспортун жаңыртыш керек. Биринчиден. Экинчиден жана 8 миңи биометрикалык паспорт менен кайрылгандар, алар ГРСТ автоматика системасын киргизгени менен ошол чипке маалыматты өзгөртүш үчүн каттоо жөнүндөгүсүн башка кызматкерге барып кайрылып, паспортун берип, чиптеги маалыматты жана картридерде кылып алмаштырып алыш керек экен. Андай кылганда ошол 36 миңдин арасынан андай кылгандар аз экен дагы. Болгон ошо 36 миңден кишиден 900га жакыны каттоосун паспортунда өзгөрткөн. Туурабы? 976 беле? 976 адам каттоосун өзгөрткөн. Ошондо биздин Ош шаары жашоочулар, Ош шаарынын шайлоочулардын тизмеси 976 адам гана кошулду азыркы учургачы. Бирок буну менен биз маселени чечип койдук. Бүттү, ушундай ызычуун аркасы менен ачыкка чыгарып көйгөйдү, шайлоону буздурбаганга тоскоол кылдык дегенден алысмыз. Себеби дегенде азыр жакшы мамлекеттик каттоо кызматы абдан жакшы анализ жүргүзүп, ар бир үйдө чындап эле канча адам катталган. Андан кийин билишимче бир 10дон ашыкча канча киши катталганы боюнча маалымат топтоп Ички иштер министрлигине беришти дагы. Азыр Ички иштер министрлиги ошол 30 миңден ашыкча адам бир 100гө жакын үйдө катталган болсо, ошону иликтеп убагында, тез арада, шайлоо процессинде баарыбыз билебиз. Ар бир арыз, ар бир кайсы бир көйгөй жаралса, 3 күндөн 5 күнгө чейин эле караш керек убакыттарда. Шайлоо процессин биз токтото албайбыз, кайратка кайтара албайбыз. Ошон үчүн азыр укук коргоо органдарыбыз ушул 3-4-5 күндүн арасында укуктук баа берип, ошол ар бир үйгө барып, капчын эмне себеп менен чындап эле коркутуп үркүтүп болду беле? Мирлан Кадамбекович айтып атпайбы? Коркутуп үркүтүүлөр болуп атат деп айтышты элдер. Сатып алуулар болушу мүмкүн деп атабыз. Анан балким административдик ресурс болуп атат. Ошонун баарын укуктук баасын укук коргоо органдарыбыз бергенден кийин биз анда чечим чыгарсак болот. Ошондочу мамлекеттик каттоо кызматы жокко чыгарып аларды каттабай, каттоосун жоктугга чыгарып койсо, анда шайлоочулардын тизмесине кирбей калат дагы. Эгерде сотко бара турган болсо, ошо 30 миң адам соттон деле анда булардын иш аракеттери мыйзамдуу болуп чыгат. Биз бирок ошону ана чейин жеткизип, азыр эң башкысы чындап эле эмне себептен канча кишини катташкан, кандай чара көрүлдү, кандай жоопкерчилик тартылды. Анан кийин эгерде мамлекеттик каттоо кызматынан кайсы бир кызматкерлер ушул ишке аралашып кеткен болсо, алар да кандай жоопкерчилик алгандарын так элге ачык жарыялашыбыз керек. Анткени кийинки жолу ушундай иш аракетке барбаш үчүн. Кийинки жолу. Рахмат, Атыр. Айнур, сиз айтып кетсеңиз, сиз мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматын уктуңуз, БШКнын да маалыматын уктуңуз. Негизи сиз кандай деп ойлойсуз? Ушу азыркыга чейин кылып келаткан чаралар жетиштүүбү ушул маселени чечкенге? Негизи шайлоо тизмеси бул шайлоо башталгандан бери эле бир чоң көйгөй болуп чыгып атат. Мындай мыйзам түрүндө же процедура боюнча биздин мамлекет тарабынан аябай эле көп салым кошулуп атат. Бирок ошол эле убакта ким бузуклар деп айтып коелу. Биринчиден бул негизи партиялар.
көбүнчө ошолор бүт аракеттерди ошолор жасайт биринчиден. Экинчиден кимге ушундай сунуш кылат? Биздин шайлоочулар. Действительности билбеген үчүн шайлоочулар ойлоп атышат да, кой мен добушумду ушул негизи бул прямой процесс подкупа. Башка көйгөйлөрдү көрбөй атам. Негизи подкуп башка эмеге кирип кетип атат да, мындай волнага. Ошондуктан мен оюмча азыркы убакта биздин шайлоочулар мына билбейт, добуш сатып алуу бул негизи кылмыш ишке кирди. Мындай частный болчу мурун, азыр частно публичный болуп, азыр факт болсо деле каттоодон өтсө кийин укук коргоо органдары ошого чара көрүшөт да. Бул жакшы болду, анткени биз ошол норманы көптөн бери күтүп атканбыз, частный публичный механизмге киргенден кийин. Мен оюмча бул сөзсүз партия тараптан жана ГРС тараптан ушундай бир сговор болуп калышы мүмкүн да. Анткени мындай конечный цель бул негизи ошол добуш ала турган партияларга мындай иш чара деп коелу. Бул көйгөй негизи кече эле жаралган эмес. 16-жылы биз байкоочулар канча токмок боюнча, ош боюнча ушундай маалыматты бергенбиз борбор шайлоо комиссияга. Анда силердин составыңар эмесе? Или ваш был, да? Ошондо Гүлнара Журабаева өзүнүн негизи особое мнениясын айткан болчу. Ошондо ушундай кабыл алса борбор шайлоо комиссия жокко чыгарса ошол участкаларды, бүгүн ушундай көйгөй болбойт эле деп ойлойбуз. Анткени ошондо эле мындай масштабтуу түрдө болбойт. Кичине шаарларда ушундай миграция болуп көрүнүп калган да, бизге байкоочуларга бул далил болуп калды да, бул негизи партиялар ыкмаларды жасап деп. Ошондо мен оюмча депутаттар негизи мыйзамга толук жергиликтүү кеңештин жергиликтүү мүчө ким деген далилдеп ошол так маалыматты берсе, мисалы үчүн мыйзам боюнча, анда мен оюмча партиялардагы ушундай лазейка жок болуп калат эле да. Азыр ушундай масштабтуу түрдө болгондон кийин көрүнүп калды да. Биз сразу бөлүшүбүз керек. Шайлоого чейин процессти и шайлоо указ бергенден кийин, указ мындай старт болгондон кийин анда сразу акторлорду билиш керек болуп атат да, ким ошол шайлоо тизмесине жооптуу деп. Биринчиден, азыркы мыйзам боюнча көп өзгөрүүлөр болгон. Жакшы жери бул эмки шайлоо процессинин баш аягына чейин борбор шайлоо комиссия бүт жооптуу бүт процессти тейлейт. Шайлоо тизмеси боюнча. Шайлоо баштала элек процессти бул ГРС, мамлекеттик каттоо. Сразу айтып коеюн, ошол мен оюмча бул негизи силердин ишкерлер должностное преступленияга тартылыш керек деп ойлойбуз. Анткени сунуш болсо партия тарабынан алар өзү чечмек. Катышабы ошол процесске, катышпайбы. Мен оюмча укук коргоо органдары азыр ошол жок дегенде должностное преступление менен иш козгоп, анан кийин далилдебесе, ушундай ыкмалар кийин парламенттик шайлоодо форма 2 бар, билесиздер. Ал негизи депутаттар айтат, бул форма 2-ни жок кылыш керек. Жок, негизи бул шайлоочуларга мүмкүнчүлүк түзөт форма 2. Бирок партиялар кийин ошол норманы колдонуп, бүт ыкмаларды ушул партиялар да жасайт. Бул жака берели. Бул жактан бардык тараптарды уктуңуздар, экөөңүздөрдү раз катар тургузган экенбиз. Уктуңуздар, партиялар бузуку деди, так уктуңуз да. Сиз да бир партиянын жетекчисиз, сизге суроо. Бул партия деген жокму? Вообще негизи партия. Негизи партиялар деп атасыз да. Бул киши деле партияда. Азыр калган бар бузуку деп азыркы жерде бардыгын уктук. Мына бул жакта да кемчилик бар экен, бул жакта да кемчилик бар экен. Бул киши жарандык коомдун өкүлү катары айтып атат. Эми биз ушундай мыйзам бузуу менен ушундай чоң компанияга, жергиликтүү кеңешке, шайлоого ушундай мыйзам бузуу менен кирип кете беребизби? Жок, мына чоң резонанс болбоду. Чоң резонанс болду. Бул бүгүнкү күндө бардык бийлик бутуктардын айбири болот. Эгерде бунун аягына чыкпаса, айбир төгүлүп аягына чыга элек.
эгерде өз убагында токтотуп калса, турбайбы? жок, бүгүнкү күндө шайлоо тизмесине бул 36 000 түрүндө кире элек. Мына ортодо убакыт бар. 15 күн Чыгып мурун калды. шайлоонун астында, 12 апрелде шайлоо болот да, 15 күн мурун мыйзамга ылайык тизмелер жабылат. Ошол мына жана атайын уюштурулган, атайын ушул шайлоого уюштуруп, ким алып барган, ким пара алган, ким административдик ресурсту колдонуп, коркутуп, үркүтүү менен бул адамдар топтоп келип каттагандар болсо, алар жоопкерчиликке тарткандан кийин ошол эле жаран башын тартып, ал шайлоо тизмесине кирбей кайта өзүнүн айылына кетет. Ошон үчүн эгерде ал жыйынтыгына да бул юриспруденцияда бул должностное преступление, мына кылмыштар, бул мындай кылмыштар. Бул формальный состав деп коет. Башталганда эле жоопкерчиликке тартып берет. Бирок аны аягына чейин чыгарбоодо мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө түзөт. Биз жана айтып кеттик, эми Айнур айым бүгүнкү күндө саясий партияларды, парламентти чапкылай берсе болот. Туура эң элдин астында турган институттар булар. Анткени жоопкерчилик кылган, айткан. Бирок биз бийлик органдар, жергиликтүү бийлик жана укук органдарынын жетекчилери жерлерде саясий коомдук акыбалды алдыртып алган. Буну билип туруп ким чара колдонбогондорго биз бүгүнкү күндө сын пикир айтышыбыз керек. Биз сын пикирди бир эле борбордук шаарда эмес, мына биздин кичи шаарлардан башташыбыз керек. Ошко мына уюмдар бар бүгүнкү күндө азыркы мыйзамга ылайык. Эгерде мурун жаран өзү арыз жазмайынча иш козголбосо, бүгүн мына Айнур айымдыкындай болгон коомдук уюмдар арыз жазса иш козголот. Мына ушундай бир сатып алуулар болуп атат, уюштуруулар болуп атат. Мына мамлекеттик каттоо кызматына паспортко мына баарыбыз алганга барганбыз. Ал жерде кандай очередтер бар, тыгындар бар. Аны бир паспортты алмаштыруу үчүн канча бир убакыт кетиресиң. Бирок 36 000 паспорт. 40 күн ичинде бөлүп көрсөңөр, бир күндө 3 000 паспорт алгандай болот. Аны сиздер убактысы менен 24 саатка эле бөлүп көргүлөчү, түнү да иштесин, күнү түнү иштесин. Бирок ал башка маселе болуп атат. Бул логикалык суроолор. Анда ал жерде административ ресурс жана сатып алуу экөө бар деген маселе. Факт. Ошондо күнөөлүү тараптарды бүгүн мойнуна алды каттоо кызматы, четтетти кызматтан. Биз силерге ишенбейбиз. Силердин жумушуңарда ушундай башталды дегенен алар четтетти. Калганкы маселе алар айтат, ким мага звонить этти, ким коркутту, ким пара берди дегендер боюнча анан чекесине тартып келет. Анан экинчи, бүгүнкү күндө ошол мэриялар, жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү мэрия, бийлик органдар, аткаруу бийлиги маалымат кампаниясын жүргүзүш керек. Жана бир үйгө 1200 кишини каттап койду деп атпак, 1300. Калгандарынын 100дөн, 50дөн. Ошол үйдүн ээси ошол күндөн баштап сууга 1300 эсе көп төлөйт. Таштандыга 1300 эсе көп төлөйт. Шаардын болгон салыктарын 1300 эсе көп төлөйт. Эң аркасында шайлоо бүткөндөн кийин мойнуна ошол мүлктүн ээси мойнуна илинип көптөгөн проблемаларга дуушар болот. Ошол себептен жүргүзүш керек. Пропискадан чыкпай койсо, анда мүлкүнөн да айрылат. Анда мүлкүнөн да айрылат. Айрылбайт, эми иши кылып. Жок, айрылышы мүмкүн да турат. Претендует на проживание. Еще дагы мындай маалымат. Негизи мыйзам боюнча ар бир жаран өзүнүн каттоосуна бир каршы жер, 6 квадрат жерге ээ. Мисалы үчүн бул системаны кантип гана мындай жокко чыгарса болот. Бул негизи баягы жилищный кодекс менен азыркы убакта негизи мамлекеттик каттоо кызматкерлери караш керек эле да. Буларды сразу базада чыгып калат. Бул адрес боюнча канча? Мамлекеттик каттоо кызматкерлерине бир эки жолу таш ыргытылып эле сиз айтып кетсеңиз, мыйзамдуу эмеспи? Бул боюнча азыр мына буга чейин айтылып кеткендей тергөө иштери жүрүп атат да. Бул эми мындай статистикадан баштайынчы. Ош шаарында статистиканын маалыматы боюнча 300 000 жаран жашайт да. Ошонун 300 000 жаранын 228 000 эле каттоодо турат бул жердечи. Ошондой эле башка шаарларда Караколдо 79 000 турса, ошол 50 000 турат каттоодо. Анан 228 000 ичинен 139 000 гана шайлоочунун тизмесине кирген. Ошонун ичинен анан эми бул жерден деген ошол каттоого убагында ички миграция менен жылып жүрүп ошол шаарда тургандарды да бар да булардачы. Анан бул жерден кичине мындай иликтөө жүрүп аткандан кийин бул жерден кичине мындай түзүрөөк да карап немечиш керек болуп атат, потому что действительно бар факты, когда бир үйгө ошонча жаран каттоого турган
бирок ошол жарандын баары башка жерден келдиби же Ош шаарынын тургундарыбы? Мунун баарын изилдөө кылыш керек болот да, жүргүзүпчү. Да. Анан эми бул деле ошол каттоого турбай калгандар, ошо ички миграция мыйзамын аткарбай койгондор, алар деле биздин жарандар да, алар дагы ошол шайлоого электрондук өкмөт деп айтып кетип атпайбы? Кандайча билбей калабы эмне ошончо кишини бир жерге тургузуп атып мамлекеттик каттоо кызматкери? Жөн эле урдура бере. Негизи жанагы квадратура деп атпайбы? Бул боюнча эч кандай чектөө жок да. Анан тилекке каршы чектөө жок. Ушул боюнча чектөө киргизүү боюнча ошол биз азыр бир топ мына Россия мамлекетинин мыйзамдарын караштырып атабыз. Өзүбүздүн мыйзамдарды, бул ушу жилищный кодекс, конституция, гражданский кодекс бүт жагын иликтеп ошол бир мүмкүнчүлүк таап ошого чектөө киргизгенге карап атабыз да. Бул эми иш жүрүп атат бул боюнча да. Кечирим сурайм. Сиз айтып койсоңуз 2019 жылы бир жылда Ош шаарында канча киши катталды? Барбы маалымат? 2019 менен салыштырсак, бул салыштырсак, анан мен азыр калькулятор менен санадым. 2019 жылы канча киши катталган? 4 айда эле маалымат кылып айтсам, 2018-дин ноябрь, декабрь, январь, февралын алсак, 2019-дун жана 2019-дун ноябрь, декабрь, 20-жылдын январь, февралын алсак, 4 ай. Жалпысынан Ош шаарында 7000 жаран катталган. 4 ай. 2 жылда 4 айда 7000ден болсо, 2 жылдын 8 айында 14. Биринчи 15-не чейин эле резкий скачок болуп калды да. Февраль айында скачок болду. Мен мындай эле санап берип коеюнчу, урматтуу коллегалар, мына 36 миң боюнча. 36 миңди январдын 1-нен 8-не чейин каттоо кызматы иштеген жок. Расмий түрдө бул эс алуулар болгон. 30 күн калып атат нар жакта. 30 күндү 36 миңди 30 күнгө бөлүңүздөр. Ар бир паспортты алмаштырганга санап көрсөңөр 1 саатта 45-50 паспорт бериш керек экен. 1,5 мүнөттөн паспорт берилеби бүгүнкү күндө каттоо кызматта? Катталабы 1,5 мүнөттө? Мүмкүн эмес. Ошол себептен бул суроолорго туура айтып атат, бүгүнкү күндө укурго болсо мындай бир жаап жашыруу кылбашыбыз керек. Бул оору. Буну көрсөтүш керек. Мына ушул жерден жана мыйзамды биз ушул жеринен иреттешибиз керек да, жана чара колдонуш керек. Анан кийин 1,5 мүнөттө бирөө уюштурган да буну. Бул кылмыш. Бул кызмат абалы мененби, же пара мененби бирөө системдик түрдө 36 миңди бирөө уюштурган. Уюштуучуларды жана биздин жарандар да кошо кылмыш жасагандай болуп, алар да жоопкерчиликке тартылат. Ранкан Пекович, биз 16-жылы биз бир феноменди эме талкуулаганбыз да. Бир саясий партия эч бир үгүт кампанияны жүргүзбөй жергиликтүү кеңешке бапайып отуруп калган. 15% алды. Ошол. Биз да ошол. Атын эле айтпайсыңар партиянын. Кыргызстан, Мекен Кыргызстаным деген. Ихлас бар. Жок, негизи ошондо биз сураганбыз. Силер ушул бир да үгүт кампанияны көргөн жокпуз. Силер ушунча кантип алдыңар десек, биз иш чара кылып, баягы жергиликтүү активисттерди ишке алдык, иш бердик, иш кылып ушундай дегенде. Ошондо биз анализ жүргүзгөнбүз. Негизи шаардык кеңешке көбүнчө строительный компаниянын лоббисттери кирди деп айтсак болот да. И ушул феноменди мен эми аларды күнөөлөгүм келбейт, бирок ошол эле убакта ошондой механизм менен көп партиялар колдонгон. Бул жашыруун эмес, негизи бүт партиялар ошого ыкмалаганга барышты. Бирок ошол эле убакта мамлекеттик каттоо кызматкерлер мурун системада аябай коркчу эле. Бирок бара-бара шайлоого мындай процесске киришкенден бери бул вообще правительственный структурада. Булар эми эки баштуу болуп калды да, жоопкерчилик. Борбор шайлоо комиссия менен мамлекеттик каттоо. Ошондо биз байкоочулар сураганбыз. Негизи бул жоопкерчилик кимде тизмеге каттоодон. Ошон үчүн биз ушул жаңы мыйзамга ушундай норманы аябай лоббировать эткенбиз да. Бергиле борбор шайлоо комиссия бир укуктуу болсун, бир жоопкерчиликтүү болсун деп. Азыркы убакта мына жакшы жери булар канчалык миграционный процессте булар эмеси жок да, нету права не регистрировать. Негизи да, просто если основаниясы болсо. А бирок анализ түрдө булар өзүнүн отделдери карап, ошол эмелерди көйгөйлөрдү карап чыгып эмеге
как это обязательно должны были делать. И борбор шайлоо комиссия жакшы жери, что еще эми тизме боюнча булар анализ жүргүзсө, бул шайлоочулар менин оюмча кирбей калат ошол шайлоо тизмесине. Дагы бир препятствие негизи партияларга. А вот жаңы демилге Жан Аракаев чыгарам деп канча дууду болуп чыкты. Шайлоочуларга укук бербейбиз ушундай деп. Кеп анда эмес, просто жергиликтүү калктын статусун берсе эле, мисалы үчүн жарым жыл, минимум жарым жыл жашаш керек. Анан кийин баягы бүт сиз айткандай жергиликтүү системага төлөөчү налог ошолорду баарын төлөсө, анда укугу бар деп айтсак болот. Азыркы мыйзамда андай жок. Мисалы үчүн четкого определения нету, кто является жителем, да, местного, да, жергиликтүү сообщества. Ошондуктан менин оюмча азыр даже убактыңар бар, бирок бул шайлоого пайдалана албай калат, бирок негизги ушундай норма менен демилге кирсе жакшы. А бирок ушундай маалымат укук бербейбиз деген мен Жанарга деле айттым. Биз укук коргоо болгондон кийин биз негизи ошол миграционный баягы передвижение, право на передвижение ошолорду деле биз четке какпайбыз. Анткени мисалы үчүн мен жаңы үйгө көчүп келсем, мен эмне үчүн шайлоого катыша албайм деп мен дагы чыгам да, мисалы үчүн пропискада турсам, а ким билет мен ошол минге киремби же кирбеймби. Айнурайым жакшы нерселерди баштап турган анча чечип койдуңуз. Биринчиден шайлоочулардын тизмеси үчүн дагы деле мыйзамда ким жоопкерчиликтүү экени каралган эмес. Тилекке каршы каралган эмес. Азыр шайлоочулардын тизмеси менен ызчуу чыкса, биз ошону көптөн бери айтып келе атабыз. Силер жооп бербейсиңер. БШК жооп бербейт. Мына ушуңар биз деген өткөн жылы силер жана жумушчу топ болуп өзгөртүүлөр жазганда ошону жакшылай талкуу кылып жеткизгенге аракет кылдык, бирок жетилбей калды да. Азыр мамлекеттик каттоо кызматы дагы, борбордук шайлоо комиссиясы дагы жоопкерчилик тартпайт, анткени мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Эгерде буга чейин мына унутпай 2016 деле референдум алдында мен атайын ошол мыйзамда жок болгон үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын жол-жоболорун оңдогомда атайынчы өзүм киргизгем сунуштарды. Ошол ар бир участкалык шайлоо комиссиясында биздин шайлоочулар келип добуш бере албай калса, ар кайсы себеп менен бербей калышы мүмкүн. Идентификация өтпөй калышы мүмкүн, тизмеде чыкпай калышы мүмкүн, же тизмеден чыгып идентификациядан өткөндө мындан мурун добуш бергенсиң деп чыгып калышы мүмкүн, же чек чыкпай калышы мүмкүн. Чек чыкпаса анда добушка да берилбей турабы. Ошондой учурлардын баардыгын каттап, актылап атайын ошол шайлоочунун колун койдуруп, эртең баары бир добуш бере албайбыз. Мыйзам ага жол бербейт. Бирок эгерде бир участкада мисалы 30 адам болобу, 1 адам болобу шайлоочу биздин добуш бере албаса, бирөө добуш жоопкерчилик тартыш керек эле. Же мамлекеттик каттоо кызматы, же борбордук шайлоо комиссиясы. Тилекке каршы 16-жыл, 17-жыл биздин жетекчилик мамлекеттик каттоо кызматында да күнөө жок, бизде да жок, так маалымат жок, ошо менен ичип кетти. 16-жылы Сарпашев турган маалында алагай бир цифрларды айтат, 2-3 күндөн кийин башка цифрларды айтат. Ошо менен канча шайлоочу, кандай негиз менен мисалы идентификациясын өтө албаган канча шайлоочу болду? Так жок. Жолсо келип биометрик эмеси өтүп, бирок анын ордуна добуш берген башка экен деп чыккандар канча болду? Ушундай так маалымат жок болуп атпайбы? Азыр мен терең ачылык билдирем. На самом деле бул азыр моңузучунун аркасы менен бизге абдан жакшы анализ, жакшы статистика кетип, мисалы мага юрист катары, өзүм юрист болгондуктан аябай мындай ошол болуп аткан көйгөйдү түшүнүшкө абдан чоң маалымат болуп атат да. Анан андай ага карата кандай чара көрөбүз, эми аны дагы ойлоп чыгышыбыз керек. Бирок эң биринчиден ошол жоопкерчиликти караш керек. Шайлоо процессинде эгерде шайлоочу добуш бере албаса, конкреттүү түрдө ким жооп берет? Жок. Андан сырткары экинчи конкреттүү түрдө жок. Борбор шайлоо комиссия полностью процесс. Биринен айтып койсоңуз жок, мен айтпайм. Жок дегенден кийин сиз вы принимаете свое решение же. А вас можно обжаловать все ваши действия. Жок, эмне борбордук шайлоо статистика боюнча моралдыктагы статистика жок болот. Граждане могут обжаловать. Экинчиден тура айтасыз. Экинчиден сиз жакшы маселе көтөрүп кеттиңиз, саясий партиялар жоопкерчилиги тууралычы. Азыр биз айтып атабыз, жана шайлоочулардын тизмеси боюнча Ош, Токмок, Караколдо көбүнчө оюндар болду. Ошону кайсы саясий партиялар уруштурду? Сөзсүз түрдө ошол саясий партиялар дагы жоопкерчиликке тартылыш керек. Шайлоо мыйзамдары менен дагы, андан кийин ушул кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн мыйзамдарга ылайык дагы. А как вы обозначите взаимосвязь? Вот мне все интересно. Азыр аны ошон үчүн биз шашылбай эле атпайбызбы? Биз мына мамлекеттик каттоо кызматы жакшы анализ берди. Бүт маалыматты 2-3 күндө таап чыгып, буга чейин, конечно, мындай реакция болуп, автоматик иштеп аткандан кийин бир киши отуруп алып 1000 кишини өткөзүп атканын көрүп, реакция болуш керек эле. Мунун тилекке каршы болбой калыптыр. Азыр боло баштады. Андан кийин маалымат укук коргоо органдарынан кетти.
анан укук органдары барып эле биздин жарандарды момунтип күпүлдөтпөй, ошо жарандарды ошондо ишке алып барган кайсы саясий партия? Ошону көтөрүп чыгыш керек. Ким экен? Кандай түрдө пара берди беле, коркутту беле, административдик ресурс болдуруп эмне болду эле? Ошонун чыныгы негизин аныктап, андан кийин ошол укук коргоо органдары бизге өзлөрүнүн заключениясын бергенден кийин, анан кийин ошондо баа беребиз. Же шайлоо мыйзамдарына Вы ылайык. можете отвечать, допустим, за своего наблюдателя? Вот, например, да, гипотетически представим, мы же говорим же, саясий партияның жетекчилери, они же несут ответственность вдруг по выявлению. Но у вас там внутри система вот такая есть каскадная, где там нанимается наблюдатель, и ушел, мисал үшін, же талапкердің тизмесінен бирөө, или же просто наблюдатель барып ушундай ыкмаларды жасаса, негизи вот эту взаимосвязь между партией и вот этим человеком очень трудно идентифицировать. Поэтому здесь, да, тиешеси жок, фактически булар документы оборота у них нету, что нанят он наблюдателем. Демек партиянын ичинде да ар бир киши менен келишимди. И поэтому я думаю, что здесь ответственность прежде всего на должностных, на государственных лицах, да. И по поводу ответственности, это время, да? Центра избиркома. Именно потому, что не было конкретно ответственного органа за списки избирателей, за те, почему граждане не попали в эти списки, вот эта ответственность сейчас передана Центру избиркома. И любой гражданин может обжаловать эти решения. Правда, не может попасть вот на эти выборы, да, но в суде он может, это же действительно ответственный государственный орган, это Центральная избирательная комиссия. А что касается четкого разделения процесса регистрации, паспортизации, это государственная регистрационная служба, она просто обязана, если хозяин приходит и говорит, каттагыла, да, например, да, ишкерлери, вот этого механизма, если нет, он не имеет права зарегистрировать, потому что сам хозяин, да, пришел. Ошондуктан здесь две, так сказать, политическое пространство, да, получается, по ответственности. Это несет Центральная избирательная комиссия, и процедурная — это Государственная регистрационная служба. И хорошо, что сейчас вот депутаты эту часть разделили четко до выборов и после выборов. Они снова, перемещение проходит после выборов, опять они к ним попадают, эти граждане. Поэтому здесь вот это большой плюс. Другое дело, как внутри Центральной избирательной комиссии эти процедуры будут решаться. И что хорошо, вот эта вся их система, вертикаль, она внутри, они могут посмотреть. До того там было непонятно, как входит в систему представитель ГРС, на каком этапе происходит преломление, да, вот с перекидом этих граждан. А сейчас все, у них база закрывается, у них даже нету сейчас доступа. Как только они списки выгружают Центральная избирательная комиссия, там сразу попытки, возможности, все прослеживается. И поэтому вот здесь это хорошо, что это выявилось до окончательного списка избирателей. Это большой плюс. Теперь нужно выяснять, да. Биринчиден азыр көп талкууланбайт. 16-жылы биз бул абдан чоң талкуу болгон. Биз мына Айнур айым, Атыр айым, биз үчөөбүз тең ушул жана чоң курамда болгонбуз. Ошондо биз чоң талкуу болуп туруп, шайлоо тизмелерин борбордук шайлоо комиссия өзү алып барсын. Өзү алып барсын дегенде ошо чоң талкуу болуп, мен берден айтпай элем, ким кабыл алып болот. Анда өтпөй калган. Бирок 18-жылы ушунун баарын эске алып, бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссия шайлоо тизмесин өздөрү тиги эл каттоо биякта эле калган шайлоо тизмелери бул борбордук шайлоо комиссияга өткөн да. Экинчи маселе жоопкерчилик боюнча саясий партиялар жооп бере алат. Анткени анын байланышын, уюштурулгандын, бул уюштуруу маселе болуп атат. Уюштурганда жергиликтүү талапкерби же жалпы партия, аны укук органдарынын байланышы. Кандайдыр бир жыйынтыгыны шайлоодон эгерде одоно жыйынтыгына таасир этсе, өзүңүздөр билесиздер, мыйзамга ылайык ал шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып, шайлоо ошол эле саясий партия шайлоодон четтетилет. Эгерде аны далилденип баарын эметип берсе. Эгерде анын уюштурган иштери шайлоонун жыйынтыктарына таасир эте турган болсо, аны шайлоонун процессинен четтетилет. Андай мүмкүнчүлүк мыйзамда бар. Үчүнчү чоң көйгөй бул ар бир биз оңдоп келатабыз да. Бул ар бир чакырыкка мыйзам оңдолуп келатат. 2015-жылы биометрикалык маалыматтарды чогултуп, ошол менен шайлоочуларды шайлоого алып барабыз дегенде, ага чейин өзүңүздөр билесиздер, шайлоочу келсе де келбесе де аны
тетиги мектептин ичинде шайлоо тилкеси кайерде болсо же акимияттын ичинде жанагы жергиликтүү шайлоо жана райондук тиктер деп койчу риктердин ичинде эле протоколдор жазылып эле миллион жараныбыз сыртта болчу, ошолордун ордуна эле добуш берип эле мурун башка бир саясий партиялар, талапкерлер, президенттер шайланып жүрө берген. 15-жылы биометрикалык маалыматты чогултуудан киргенден кийин бүгүнкү күндө ар бир биздин Кыргыздын азаматы жараны өз буту менен шайлоо тилкесине барып добуш берет. Болгондо көчөгө бүгүнкү күнү эгерде мурун шайлоо тилкесинин ичинде болсо бардык бузуулар бүгүн анын сыртына чыкты, көчөгө чыкты. Ал сатып алуу, ал коркутуу, ал административдик ресурс ошол бийлик органдары менен бирге жүрөт да. Ошол шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болобу, акимияттын мүчөлөрү болобу, каттоо кызматтын жалпы эле милиция болобу, коркутабы, ошонун баары көчөгө чыккан. Эми көзөмөлдүн баарын ошол жакта. Ногу 36 000 боюнча, 7 000 боюнча, 3 000 боюнча бул жерде укук коргоо органдарынын эрки керек. Бул миңдеген кишини бир айда күнүгө мына 36 000 кишини ташып келиш керек да. Аны уюштуруусун тактоо бат эле болот. Экинчи маселе, жана сиз айтып аткан бул подмена понятий болбосун, биз алмаштырбайлы. Жана шайлоочулар мына Кыргызстанда мына кээ бир маселени айтып атабыз. Жалпы жогорку кеңешке шайлоо болгондо Кыргызстан толугу менен бир шайлоо округу болуп эсептелет. Ар бир шаар бул өзүнчө шайлоо тилке, жергиликтүү шайлоодо. Ошон үчүн жергиликтүү бийлик, жергиликтүү тилкеге каттаганда жергиликтүү жамааттын мүчөсү катталыш керек. Бүгүнкү күндө жана 6 айлык чектөө, 3 айлык чектөө бүгүнкү күндө мен баамда бул конституцияга кармашылык берип калышы мүмкүн, ыктымал. Анын башка жолдору бар. Аны жана айтып атпайбыкпы? Бирөөнүн үйүнө кирип барып меймандыкка кирсе ал кылмыш эмес да. Же жашайм деп барса кылмыш. Бирок ал барып ошол жерден кылмыш жазайм деген боюнча ал укук коргоо органдарынын функциясы. Эгерде ал шаарга катталып, ошол жерден кылмыш жазап, жана сатып алууга катышам деген жаран болсо, ал жоопко тартылыш керек. Биз жана 36 000 болбосо да мындай атайын тандалып туруп бир 500 кишисин сураганда эле ал айтып чыгат. Бул Эшматов, бул Ташматов, бул Иванов, бул Петров мени үгүттөгөн, мени алып келген, менин о тууганым баарыбызды көчүрүп барган ал жерге депчи. Бул жергиликтүү шайлоого тийиштүү нерсе. Жогорку кеңеште ал жерде бул жана форма 2 деп коет. Жаран каяктан гана добуш бербесин, жалпы шайлоо округуна кире берет деп койгон. Могу маселе дагы деле ушунун эле айланасында болот. Мен социалдык тармак аркылуу президентке кайрылгам. Каракол шаарында өзүңүз жакшы билесиз, ошол жерде Токтоян деген бир айылдан, ошол түп райондагы айылдар ушуну сизге тапшырма, жакшылап текшерип, президенттик администрацияга ошол жооп берип койсоңуз болот эле. 2000ден ашуун адам каттоого отурган. Муну ошол жанагы сиз айткан Каракол шаарында 2000 ушу менен дал келиши мүмкүн. Себеби Караколдо үй чакан, Кача көзүн төркүнүбүз билебиз, а жерде элдер каттоого тура бербейт, биздин кичимекенибиз дегендей. Ушул маселеге көңүл буруп койсоңуз, анан өзүңүздөр билгендей 23 мартта бизде бүткүл элдик каттоо жүрөт да. Анан биз момундай абал менен каттоодон кийин эле катар шайлоо, экөөнүн ортосу аз эле күн. Бул 10 жылда бир болчу мамлекеттик чоң компания. Кандай болот эми бул? Мен баштап койсом, биринчиден эми биз ички шайлоо процесстеринде маселени айттык. Эми мамлекеттин бюджеттерин уюштуруу маселеси, жергиликтүү бюджет менен мамлекеттин бюджетин уюштурууда бул чоң тоскоолдук жаратат. Мына сиз айткан маселе боюнча, ошол эле Караколдун керектүүлүүчү сууга, светке, айып пулга, жанагы жөлөк пулга, социалдык бир функцияларга бул анын эсеп кысабын буза турган маселе. Толук маалымат бербей турган маселе. Анан ошол эле Токоян айылын айтып атасыз. Эгерде бул айылда 10 000 адам жашайт или 2 000 адам жашайт, ошого керектүүлүүчү таза суу, свети жана башка жолу дегендерге ал жерде ал жарандар жок болуп калып атат да. Жерин иштете турган маселе, салыктарды чогулта турган мындай базалары жок болуп калып атат. Мына бүгүнкү күндө 36 000 адам эгерде өзүнүн жер үлүштөрүн алып кетти билбейм, бирок алар салыкты эртең Бишкектеги Ош шаарынан төлөйбү же башка маселе. Бул жалпы макроэкономикалык бир маселелер туудурат. Анан эртең каттоодо бул ошол каттоонун магызына бузуп коет да. Эгерде будан токтотпосо, бул шаардын жана табигый эмес, ички табигый миграция процесстерди
туура эмес маалыматтарды Туура берип эмес бизге кетип турбайбы? саясатты Маалымат жүргүзүүгө жалган. бул тоскоолдук берет. Биз ички миграция боюнча бул мына каттоон жүргүзгөндө бул жана социалдык жардам, инфраструктуралык жардам жана ошол мамлекеттин саясатына алып барып белгилегенге маселени бул тоскоолдук Өтө жаратат. чоң тоскоолдук жаратат. Сиз улантсаңыз. Ушул боюнча айтып кетсем, мамлекеттик каттоо кызматында бүгүнкү күнү 30тан ашык автоматташтырылган системалар иштейт. Анан эми ошол каттоо боюнча дагы ар бир кайсы кызматкер кирген, кайсы убакытта кирген, канча убакыт ошол компьютерде отурган, ошол программадагы отурганын өйдө бүт көрүнөт да. Ошондуктан бул боюнча толугу менен маалыматтар менен бөлүшүп атабыз биз укук коргоо органдары менен. Анан эми действительности ошол мыйзам бузуулар болсо, ошол кызматкер эң биринчиден ошол чаралар көрүнүш керек агачы. И андан сырткары ушундай кызматкерлер ушундай системада иштебеш керек. Мамлекет системада. Сиздин системада. Бул жерде Сиз айтпайсызбы, кечирим сурайм. Ушул эми канча күндөн бери жолугушуп атасыз, ушул маселе боюнча автоматика, бирок мен автоматикадан чочуп турам да, чындап эле мына Мирлан Канатбекович айтып атпайбы, бир күндө 1,5 миңге адамга жакын, бир күндө бир кызматкер, силердин кызматкерлер 1,5 миң адамга жакын кишиник катын өткөздү депчи. Эми мындай математический мен санаганда койсоң. Анан ошондо эмнеге автоматизаштырылган система дегенибиз менен ошол система мындай жанагы шайлоочуга кызыл күйгөндө күлүп калышат да, жумуш күнү бүттү, кирдиң депчи. Силерде ички служба кызмат болушат да, коопсуздук кызматычы. Андан сырткары ошол автоматика киргенден кийин эми бул акылдуу нерсе да. Шак эле биз аны эмес, биз эмеге соткага коюп атпайбызбы приложениени. Канча күнүнө канча убакытты кайсы приложениени куроттуң. Ошондой сымал нерсе, коопсуздук маселеси, ички Канчадан канчага чейин паспорт берилиш керек. Силердики деген бул иши айтканына караганда, Мирлан мырза айтканына караганда 1,5 мүнөттөн бирден паспорт берилип отурган, силер 24 саатта берилип атат да, бунучу. Каттоосу өткөзөт. Ошону автоматиканы оңдош керек экен да, сөзсүз түрдөчү көйгөй бар көрүнүп турат да. Жонугалы. Башында айткансыз ушул бар деп. мына болжолдоо эсеп болуп атат да, 1,5 мүнөттө. Эми эле 3 мүнөт дегенде деле. Эми бул жерде деген ончактан ашык кызматкерлер. Биринчиден, экинчиден ушу паспорт берүү системасын биз чектөө чек-аралар деген түшүнүк жок бизде. Түшүндүрүп кетейин. Жаран кайсы жерде пропискасы болбосо дагы, каттоосу болбосо дагы каалаган жерге барып, ошол жер Оштун тургуну Бишкекке келсе, Бишкектен эле паспорт ала алат. Бул түшүнүктүү. Бул башка маселе, биз бул убактысын жерден айтып атабыз. Убактысын Паспорт берүүнүн азыр убактысы бүгүнкү күнү мына айтканда 10 саатта берилеби, 8 саатта берилеби же 24 саатта? Ушуну эле тактайлы. 20 чактыдай кызматкерлер ушул автоматташтырылган система менен иштеген, белгиленген, ошолордун баарын азыр ушу иликтөө иштери жүрүп атат да. Бул боюнча эми жарандар өзү эркиси менен келип атышат. Өзү үйдүн ээлери арызы менен кайрылып атат ушул жаран. Буну кабыл албай койгондо туура эмес болот да. Эми бул биз кайталанып кетип атабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы каттоого жаңы тургандар кимде биометрикалык паспорт болсо жергиликтүү уюмдун мүчөсү болуп катталып шайлоого катыша берсе болот деген азыр жөө келтирип атпайбы? Ошондо кайсы жаран кайра барып ошонун баарын алмаштырат да, бул бир маселе. Анан ошо алмаштырса деле алмаштыра албай калат, анткени деген көп мындай деле шайлоого барышпайт. А мында кандай болуп калат да, ошондо биометрикалык чипти алмаштырганга, жанакы маалыматты алмаштырганга убакыт деле кетип атпайбы? Бул жерде вот биометрический паспорттор боюнча чип алмаштырбайт. Ушул келип жаран келип арыз менен кайрылганда эле ушу чип ридерге салып эле маалымат жазылып коет. То есть чип алмашылбайт да. Анан автоматташтырылган система боюнча айтып кетсек, ар бир жаран бүт базада турат да, тарыхы турат. Качан келди эле, каяка барды эле, кайсы жерге каттоого турду эле, канча жолу паспорт алды эле депчи. Ошондуктан мурунку 2004 үлгүдөгү паспорттарды анда адрес жазылат да, дареги жазылат. Ошон үчүн алар алмаштырганга муктаж да. А бул чип болсо электронный адрес, электронный ID карталар. Булар болсо ошол чипке эле жазууну жүргүзүп коет, болду. Проблеманы айтып коюш керек да. 8 миң жана айтып атпайсызбы, 36 миңден ошко барып катталгандардын арасынан жана баягында талкуулдук го 8 миңи биометрикалык паспорт менен кайрылган. Биометрикалык паспортто чип бар. Бирок 8 миң кайрылганы менен 976-сында гана чипинде маалымат өзгөргөн. Туура.
ошондо келишпестик болуп ошо 8.000 менен 976 миңге айырмасы бар. Эки учурда тең биометрикалык паспорту колунда бар. Менчикесинин эрежеси барды. Мен мынакей каттоомду өзгөртүп атам. Мына менчикеси, мына документтери, мына мен биометрик паспортумду берди ГРЭСтин кызматкеринечи. Бирок анын чибинин ичиндеги маалымат өзгөргөн жок. Ушул маселе эмнеге болуп атканын бул боюнча жанагы электронный ID карталарды ошол чипке жазуусу, чип ридер ошол калктуу тейлөө борборлорунда экиден эле бар да. Ошондуктан ошол автоматташтырылган системага учетко тургандан кийин, каттоого тургандан кийин анан чыгып ошол операторлорго келип чипке ошол информацияны киргизгенге өзлөрү жарандар кайрылыш керек да. Рахмат, сиз маселеңизди айтыңыз, анан экинчи раундга өтөлүп. Биринчиден биз айтып коюшубуз керек, бул көйгөй бул жанагы адамга реалдуу түрдө керектөөчү ооштуруп паспортты чет өлкөгө чыгып же Кыргызстандын ичинде өзүнүн тиричилигин жүргүзгөнгө тоскоолдук жараткан бир жагдай. Бирөөлөр өзүнүн пайдасына жана параны алыш үчүн, сатып алыш үчүн 36 миңди бир топтоп туруп, бул мамлекеттик ишкананы бирөөнүн бир тура эмес жолуна иштеткен деп атат. Керектүүлүүчү ошол эле жана жарандар алып, анан экинчи жана 26 миң. 26 миң жаран бүгүн паспортты алмаштырыш керек да. Ашы алмаштырганда алар алмаштырбаса шайлоого катыша албайт, туурабы? Потому что они временный каттоодо турушат. Нет у нас понятия временного Нет, каттоо. имеется в виду без замены паспорта. Жок, бул жактан дарек 2004 жылкы үлгүдөгү паспортты дарек алмаштырса, албетте алмаштырыш керек паспортты. Паспортты алмаштырыш керек. Эгерде паспортто дареги көрсөтүлбөсө, ал шайлоо тизмесине кирип, эртең шайлоо тилкесинен аны киргизбегенге толук мүмкүнчүлүк бар. Чоң рахмат. Ушу менен биринчи раунд аяктады, экинчи раундга өтө берели. Чай ичип алып. Биз и так уж. Мен, между прочим, Каракол. Биз экинчи раундду баштайбыз. Кобураганыңарды токтодукла. Сиз окуй берсеңиз болот. Узакбай Маматкулов аттуу социалдык тармактын колдонуучусу жазыптыр. Эми ушундай жүз берип жаткан көрүнүштөрдү көрүп туруп, шайлоо таза өтөт деп ойлойсузбу? Менимче жок. Бирок шайлоо белгиленген убакытта өтүп жатат. Кандай болгон күндө да жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо эптеп өтөт окшоп калды. Алдыда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жакындап келе жатат. Мына ошол кампаниянын алдын алуу керек болот. Эгер биз шайлоо канчалык бир деңгээлде тазараак өтсүн десек дейт. Мен дагы Анарбек Укеев дейт, ар бир аймакты партиялар ич ара эле бөлүшүп алышса болмок экен, коомчулукка уят болбой дейт. И так эле билинет шайлоо таза эмес. Мирлан Жолочиевич деген замандашыбыз жазып атат. Апрелде өтүүчү жергиликтүү кеңештин шайлоолору түздөн түз парламенттик шайлоого таасир этет. Ошол себептен эле бир үйгө 1300 адамды каттатып, партияларын шаардык кеңешке алып келгени баардык күч аракеттерин жумшап атышат. Эң негизгиси жергиликтүү кеңештердин ыйгарым укуктары өтө чоң чечүүчү орган экенин түшүнүп, аракеттер күч алды. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары чечим чыгарат, тескейт жана көзөмөл жүргүзөт. Бул деген мэрия же айыл өкмөттөрдөн 3 эсе укугу жогору дегенди билдирет деп жазган экен. Биз эми убакытка байланыштуу Биз элдин үнүн да силерге жеткирели деп чечтик. Анткени бул маселе бардыгыбызга тийиштүү. Эгерде кошумча болсо, ушу биз азыркы айтылган мындай коюлган суроолор боюнча айтып кетсеңер болот. Бир кичине эле, анткени бизде аз эле убакыт калды аягына чейин. Бир жараныбыз айтпадыбы, бөлүшүп алса эле болбок партиялар деп. Бул туура эмес, анткени партиялар именно жергиликтүү кеңешке өздөрүнүн депутаттарын коюп, кийин парламенттик шайлоого катышканга мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп атат. Биринчиден, это уже никому не секрет. А с другой стороны, вообще биздин шайлоочулар жоопкерчиликтүү өзүнө өзү болуш керек да. Анткени предложениялар көп болот. Бир эмес 10 партиялар ар бирөө 1000 сомдон баштап, мына кече жакында 20 000 сомго чейин чыгып кетти. Ошо да. Эми ушундай чакырыктуулар болуп атпайбы? Кымбат сатууга деп атат го. Ошол туура эмес болуп атат. Чоң трибунадан депутат Сулаймановго мен айткам, мындай болбойт. Негизи пейил бузулду деп койсок болот да. Биздин шайлоочулар да, партияларда дагы эптеп ушундай добуш, орун,
акча ушундай болуп калды да көп. Негизи анан ыйлайбыз отуруп анан кийин динди алып отуруп келип алдык деп чоң ыйлайбыз, жеттерди минип алып баягы жарылган жолдо биздин ушундай депутаттар жүрөт да. Ошондуктан биринчиден мына мүмкүнчүлүк менен пайдаланып шайлоочуларга сөзсүз айтыш керек, өзүңөрдүн добушуңарга ээ болгула. Рахмат. Аны экинчи, үчүнчү раунд, биз үчүнчү раундга өтө берели. Шапка бересиңерби? Андан өтүп кетели. Кетпи? Шапкени токтот, аз эле калды. Биз позицияларды уктук, элдин үнүн кичине болсо да жеткирдик. Эми сунуштарыңарды бергиле. Ушул абалдан кантип чыгабыз, анан кандай жыйынтык менен биз шайлоого кирип барабыз. 1 мүнөттөн убакыт. Сизден баштайлы. Биринчиден буга чейин суроолор толук мүмкүнчүлүк бар. Укук органдар шайлоо башталарын астына чейин толук жыйынтыктарын чыгарып, күнөөлөрдү элге, коомчулукка көрсөтүп, жоопкерчиликке тартыш керек. Ошондо шайлоонун жыйынтыктарына ишенич болот. Экинчиден, ар бир шайлоо өзүнүн чакырыктарын берет. Мына бул жергиликтүү шайлоо мына болгондон кийин биз азыр өкмөт, каттоо кызматы, борбордук шайлоо комиссиясы бир топ түзүлдү. Ошонун ичинде бир ыкчам түрдө мына ченемдик укук актыларды борбордук шайлоо комиссияда кабыл алат. Атайын мен ойлойм кайрылат элем, борбордук шайлоо комиссиясы бир кандайдыр бир мониторинг группа ачып туруп, мурун баарын көрсөтүш керек. Экинчиден, биз мыйзам долбоордон ыкчам түрдө өкмөт менен бирдикте киргизип туруп оңдошубуз керек бул нерселерди. Рахмат. Бүгүнкү күнү ушул каттоо кызматынын ишинде автоматташтырылган системалар киргенден көп баягы туура эмес жолго барган кызматкерлер же туура эмес иштердин баары суюлуп баратат да, суюлду. Анан эми кээде мыйзамда каралбай калган нормалар бар экен. Ошол жагынан биз дагы чоң жумуштарды алып барабыз, жумуш бүгүнкү күн улантабыз мына. Сунушуңар барбы? Сунушун айтпады, мыйзамдагы кемчиликтерди ошолорду сунуш. Конкретный мындай эмне кыласыңар эми? Чогултасыңар, кызматкерлерди чогултуп, ошолор менен иш жүргүзөсүңөрбү? Кызматкерлерди уже буга чейин уже чогултуп, түшүнүктөрүн жүргүзүп, мыйзам бузгандары укук коргоо органдарында экен. Анан ушул тартылат деп жоопко тартылат. Камалат, жумуштан кетет деш керек. Албетте тартылат. Айта албай калат кылан. Албетте тартылат. Мыйзам бузуулар болсо албетте тартылат. Андан эми жанагындай каттоо жагында кичине неме болуп атат, проблемалар, ошол жагын мыйзамга өзгөртүү киргизгенге биз уже жумуштарды алып барып атабыз. Рахмат. Сиздики. Айнур. 1 мүнөт. Биринчиден кайрылып кетет элем, жогорку кеңештин депутаттарында азыр мыйзам демилгеси Аида Исмаилованын добуш сатып алуу, административдик ресурс деген демилге турат силерде. Ошону тез арада кабыл алсаңар, талкууга чыгарып, ошондо менин оюмча баягы сиз айтып атпайсызбы, административдик ресурс. Бул норма киргизилди мыйзамга, а бирок ошого жоопкерчилик далилделген жок. Андан тышкары баягы санкциялар боюнча тактоо процессти силер мыйзам түрүндө киргизишиңер керек. Рахмат. Биринчиден биз азыр ушул шайлоочулардын ошондой оюндарга барган шайлоочулардын укук коргоо органдарынын жыйынтыгын күтүп, алар шайлоодо ушунун канчалык ишке ашырылганына толук кандуу баа берип туруп, андан кийин чечим чыгарышыбыз керек. Албетте элибиз дагы, биздин саясатчылар дагы ким болбосун мыйзам бузууга карабай баарын токтоткула, четтетилге деген үндөөдөн алыс болушубуз керек. Баарын мыйзам чегинде кылышыбыз керек. Себеби дегенде бүгүн мыйзамсыз бир саясий эркек коюп туруп мыйзамсыз иштерге барсак, бул көнүмүш адат болуп калат дагы, буза беребиз. Болбойт. Экинчиден, сөзсүз түрдө жогорку кеңеш ушул мыйзамдарды карап жаткан маалда азыр жетишесиңер, шайлоо комиссиясы, мына Айнур айткандай, борбордук шайлоо комиссиясы толук кандуу жооп берет деген беренени киришиңер керек. Эгерде биздин шайлоо участкасынан бир гана шайлоочу добуш бере албаса, ошон үчүн да жооп бериш керек да, борбордук шайлоо комиссиясы. Ошон үчүн суранат элем, учурду мен да пайдаланып. Экинчиден, дагы бир нерсе, биз укук коргоо органдары сөзсүз түрдө кайсы саясий партиялар ушул иштерге аралашкандыгын таап чыгып бизге маалымат кылыш керек. Андан кийин биз аны укуктук баа берип, шайлоо процессине канчалык деңгээлде катыша алат, баа беришибиз керек сөзсүз түрдө. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дебатты ушу менен аяктайбыз. Биздин убакыт аягына чыкты. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Силерге да ийгилик каалайбыз. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу кыргыз элим, добушуңарды сатпагыла, мыйзам менен ишиңерди жүргүзгүлө. Ошондо гана татыктуу депутаттарды биз жергиликтүү кеңеште болобу, жогорку кеңеште болобу, ошондо гана биз көрө алсак болот.
Ошондой эле коомчулукту түшөлдүргөн шайлоого байланыштуу эмес деги эле кыргызстандыктардын жашоо тиричилигине байланыштуу суроолор болсо ортого салыңыздар. Говорит ТВ мультимедиалык агенттиги, Next ТВ телеканалы, Кайыргүл Урумканова, Жаган Мамыркулова силердин кызматыңыздарда. Саламат болуңуздар. Саламаттаныңыздар. Ой, мамаккар